Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. 2020 жылдын 4-декабрында Бишкек шаарындагы Манас Айтматов академиясында Исхак Разаковдун 110 жылдыгына арналган илимий конференция болуп өттү. Кыргызстандын белгилүү окумуштуулары, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын президенти баш болгон окумуштуулар Кыяс Молдокасымов, Жолборс Жоробеков, Аблабек Асанканов, Кенен Сариев, Баяз Турал, Билим берүү министри Алмазбек Бейшеналиев, Кыргыз Республикасынын Маданият министринин орун басары жана башка бир топ тарыхчылар жана окумуштуулар катышты. Конференциянын демилгечиси, уюштуруучусу Академиядагы Топчубек Тургуналиев, Сулайман Кайыповдор болушту. Конференцияда Исхак Разаковдун өмүр жолу, лидерлик сапаттары, ишмердүүлүк жетекчилик сапаттары, Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөлүшүнө кошкон салымы тууралуу бир топ докладдар окулду. Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими Гапыр Мадаминов да мамлекеттин түптөлүшүндө Исхак Разаковдун кошкон салымы деген темада баяндама жасады. Анда Исхак Разаковдун инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү, Разаковдун алуучу сабактар деген темада өзүнүн автордук китебинин негизинде архивдик тарыхый материалдарды берип, эң кызыгы агай Разаков боюнча 7 Дубанга өтүп жүргөн вебинарындагы Разаков тууралуу сунуштарын айтканда, конференцияда отургандар бардыгы кол чабуу менен кабыл алышты. Анда эмесе сиздерге ошол сунуш боюнча кыскача айта кетейин. Исхак Разаковдун инсандык жетекчилик өзгөчөлүктөрү китебинин негизинде Гапыр Мадаминовдон 5 сунуш. Биринчи, Кыргызстанда таза иштеген, эл үчүн кызмат кылган бардык деңгээлдеги айыл өкмөттөн баштап жогорку кызматтагы жетекчилерге чейин Исхак Разаков атындагы орден киргизилсин. Экинчи сунуш, Исхак Разаков таануу сабактары, спецкурстар, жождорго, мектептерге тарбиялык сааттын, кружоктун, факультативдин спецкурстун эсебинен киргизилсин. Анын китеби бар, программасы да агай тарабынан түзүлгөн. Үчүнчү сунуш, студенттерге Исхак Разаков атындагы стипендия, гранттар берилсин. Төртүнчү, Кыргыз эл баатырдык Исхак Разаковдун жетекчилерге колдонмо, сабак болоорлук жетекчилик принциптери жана методдору деген баннер менен бардык жетекчилер окуп таанышып, керек болсо чыгарып, кабинеттерине илип коюшса, Гапыр Мадаминовдун Исхак Разаковдун жетекчилик принциптери жана методдору китебинен. Бешинчи сунуш, биздин бардык деңгээлдеги жетекчилер Исхак Разаковдун мурастарын, сөздөрүн, ишмердүүлүгүн пайдаланса, Кыргызстанда согуштан кийин оор кризис абалында Исхак Разаков 15 жылда алып чыккан. Биз 30 жылдан бери кыйналабыз. Анткени Исхак Разаков сыяктуу адамдарыбыздан өрнөк албайбыз. Алардын улуу инсандык сапаттарын пайдаланбай жатабыз. Инсан таануу сабактарын киргизип, анда Орозбеков, Исаков, Айдарбеков, Ахунбаев, Жумабеков, Мамакеев жана башка ушул сыяктуу улуу инсандарды инсан таануу сабагында окуп үйрөнүшсө болор эле деген сунушун билдирди. Ушулардын бардыгы Гапыр Мадаминов агайыбыздын өзү иштеген мектебинде канча жылдан бери өтүлүп келе жатат. Ошон үчүн окуучуларында ийгиликтер болуп жатат. Ар бир бүтүрүүчүсү, окуучулары Борбордогу эң алдыңкы университеттердин бюджеттик бөлүмдөрүндө тапшырып, айрым окуучулары чет мамлекеттерде Англия, Германия, Россия, Турция, Япония, Москва жана башка жогорку окуу жайларында билим алып келишүүдө. Агайдын иш тажрыйбасын Кыргызстандын бардык мектептеринде жайылтылса, ар бир мектептерде чоң жетишкендиктер болот деп ишенимдүү айта алам. Мына ушул сунуштарды жетекчилерибиз эске алып, көңүл чордонуна алып, келечекте болгон жакшы иштерди колго алып берсе, педагогдордун иши алдыга жылып, коомчулукта мугалимдин статусу жогору болот эле. Эне мектеби, айым методикалары мектептерде жайылтылса, сөзсүз түрдө ал мектептерде ийгиликтер жаралат. ЖРТдан жогорку балдарды алууга жетишет эле. Сиздерди терең урматтоо менен Салтанат Бейшенова, Талас облусу.